Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда окуу жылынын аякташы жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүү тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Жусупбекова Надира Сынташевна маалымат берет. Брифингди ТүЗОдон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба об окончании учебного года и проведении общереспубликанского тестирования расскажет заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики Жусупбекова Надира Сынташевна. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-й канал через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Анда эмесе Надира Сынташевна, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, урматтуу кесиптештер, кымбаттуу окуучулар. Быйыл окуу жылы башка жылдардан өзгөчөлөнүп 25 майда эмес 30 майда аяктайт. Бул үчүн бир нече себептер бар. Биринчиден биз каникулда бир аз көбүрөөк эс алдык. Өлкөдөгү убактылуу кырдаалга байланыштуу. Экинчиден 1 майдан 5 майга чейин дагы бир аз эс алып алдык. Эми ошол окуу программалардын баардыгы туура толук өздөштүрүлүшү үчүн биз окуу жылын 30 майга чейин жылдырдык. Ошол 30 майда акыркы коңгуроолор аз эми дагы кырдаалга байланыштуу онлайн форматында өтөт. Бул жөнүндө дагы биз өз учурунда ар бир мектепке, бардык региондорго маалыматтарды жөнөттүк. 30 майда окуу жылын аяктап алып, биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү куттуктап, онлайн форматында куттуктагандан кийин дароо эле 2-июндан 13-июнга чейин мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоону баштайбыз. Бул жөнүндө дагы сиздерде кабарыңыздар бар. Биз быйыл форматын бир аз өзгөрттүк. Ар бир мектепте биздин нускамалардын негизинде, биздин буйруктардын негизинде ар бир мектепте ар бир предметке өзүнчө предметтик комиссиялар түзүлөт. Предметтик комиссиялар мектептин көлөмүнө жараша 3 же 5 адамдан турат. Класс жетекчилер, ошол предметтен сабак берген мугалимдер ошол предметтик комиссияга ар бир окуучунун биринчи чейректен баштап жетишкендиктерин, чейректик, жылдык, жарым жылдык бааларын, лабораториялык практикалык иштерин жана кандайдыр бир өзгөчө бир жетишкендиктери тууралуу кыскача маалыматты даярдап ошол предметтик комиссияга киргизет. Предметтик комиссия ар бир предмет боюнча ошол алынган маалыматтардын негизинде, жетишүүсүнүн негизинде жыйынтыктоочу бааны коет. Ошол жыйынтыктоочу баа экзамендик баа болуп эсептелинет. Ал эми ошол предметтик комиссиялар 2-июндан 13-июнга чейин өз иштерин аяктагандан кийин класс жетекчилер жалпылоочу ведомосттордун баардыгын толтуруп туруп окуучулардын күбөлүктөрүнө жана аттестаттарына тиешелүү баалар коюлат. Ошондой эле биздин 11-класстын бүтүрүүчүлөрү аттестаттарды убагында алыш үчүн, ал эми 9-класстын бүтүрүүчүлөрү күбөлүктөрдү убагында алыш үчүн биз бардык иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Барыңыздарга белгилүү болгондой эле жылына 11 жыл жалаң бешке окуп абдан жакшы ийгиликтерди көрсөткөн окуучулар үчүн дагы алтын тамга тышкы баалоо, көз карандысыз тышкы баалоо өткөрүлөт. Бул тышкы баалоо ошол 12-июндан 19-июнга чейин өтөт. Ал жерге ал республикалык борборлордо өтөт, Бишкекте жана бардык областтык республикалык борборлорубузда өтөт. Областтык борборлордо өтөт. Ал жерде бардык имараттар дезинфекцияланат жана жеке каражаттар ар бир окуучуга берилет. Социалдык дистанция сакталат жана
Биз быйыл ошол реалдуу режимде бирок онлайн форматында өтүүчү программаны иштеп чыктык. Ар бир ошол алтын тамга тестирлөөсүнөн же болбосо кызыл аттестатка талапкерлер тестти онлайн түрүндө планшет берилет, дагы планшеттен 4 предмет боюнча тестти тапшыраар менен жыйынтыгы дароо чыгат. Жыйынтык ошол бүтүрүүчүгө дароо ошол жерден берилет жана кабыл алып жаткан эксперттер, комиссия дагы ошол жыйынтыкты дароо протоколго түшүрүп коет. Бул эмне үчүн мындай форматты тандап алдык? Анткени баалоо ачык, айкын жана объективдүү болуш керек. Жана бүтүрүүчү ошол өзү чыккан жыйынтык менен канааттанса, анда апелляциялык комиссияга эч кандай арыз жазбайт. Ал эми канааттанбаса, анда апелляциялык комиссияга арыз менен кайрылууга толук укугу бар. Бул алтын тамга тестирлөөсү ошо 12 июндан 19 июнь аралыгында өткөрүлүп аяктап калышы керек. Андан кийин жалпы республикалык тестирлөөбүз 21 июндан 25 июнь аралыгында өтөт. Жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүш үчүн биз бүт республика боюнча 180 тест борборлорун даярдап жатабыз. Ал жерлерде дагы имараттар дезинфекцияланат жана ар бир бүтүрүүчү өзүнүн жеке каражаттары менен камсыз болуп, социалдык дистанция сакталып, бардык ошол коопсуздук эрежелерин сакташ үчүн бардык иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. 21 июнда биринчи этабы боюнча биздин окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз негизги тестти тапшыра алат. 22 июнда предметтик тесттерди тапшырышат. Ал эми 23 июнда кайрадан тест борборлору бардыгы дезинфекцияланып, даярдык көрүлөт. Ал эми 24 июнда кайра экинчи этабын өткөрөбүз негизги тесттин. Ал эми 25 июнда предметтик тестти. Ошондо 25 июнда жалпы республикалык тестирлөөбүз аяктап калат дагы. 13 июльдан 19 июльга чейин биздин бардык бүтүрүүчүлөрүбүз жалпы республикалык тестирлөө боюнча өз жыйынтыктарын колдоруна алып калыш керек. Демек 20 июльда жогорку окуу жайларына тапшыруунун биринчи этабы башталат. Быйыл атайын программа иштелип чыкты. Ар бир бүтүрүүчүбүз үйүндө отуруп эле интернет аркылуу электрондук форматта каалаган жогорку окуу жайына талондорун тапшыра алышат. Эми окуу жайларга кабыл алуу ошондо жогорку окуу жайларга жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы керек окуу жайларына 20 июльда башталып калып атат. Ал эми кээ бир окуу жайларыбыз бар, ортоңку окуу жайларыбыз бар, кесиптик. Аларга тестирлөөнүн жыйынтыгы кереги жок дагы окуу жайларыбыз бар. Алар 1 июльдан эле кадимкидей форматта кабыл алууну башташат. Эми сөзүмдүн аягында бала бакчалар тууралуу дагы бир аз маалымат бере кетейин. Билим берүү жана Айыл министрлиги жеке менчик бала бакчалар, мамлекеттик бала бакчалар, муниципалдык бала бакчалар боюнча өзүнүн мониторингин жүргүздү. Ал мониторингде кайсы региондо, кайсы шаарда, кайсы айылда канча ата эне өз балдарын ушул бала бакчага берүүгө даяр экендиги аныкталды. Бул бүт республика боюнча бир 9000ден ашуун балдар экен. Эми ар бир бала бакчада эгерде тиешелүү структуралар, тиешелүү мамлекеттик органдар жана эпидемиологиялык абал бизге мүмкүнчүлүк берсе, биз ошол бала бакчаларды иштетүүгө даярбыз. Бирок эң негизгиси азыр балдардын коопсуздугу, балдардын ден соолугу. Ошондуктан биз эпидемиологиялык кырдаалды карап турабыз. Ар кандай бир иш-чараларды жүргүзүп, коопсуздукту сактап, этап менен ачууга даярбыз. Бирок дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул үчүн баягы кырдаал жакшырса, андан кийин мен ойлойм тиешелүү структуралардын уруксаты менен гана биз ача алабыз деп.
Рахмат. Назира Сынташевна, эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Ну, вы уже по нашим ранее данным информациям, вы знаете, что мы этот учебный год завершаем не как обычно 25 мая, а 30 мая. Для этого у нас есть несколько причин. Первое, что мы дольше отдыхали на каникулах, на весенних каникулах. Вторая причина, что мы с 1 по 5 мая тоже немного отдохнули. И для того, чтобы дети могли в полном объеме освоить учебные программы, мы продлили учебный год по 30 мая. 30 мая в онлайн-формате пройдут торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку. И мы все понимаем, и родители, и педагоги, и дети, мы все понимаем, это все из-за такой ситуации, и для того, чтобы как можно больше создать условия для того, чтобы наши дети не заражались, и здоровье, и безопасность наших детей на первом месте. Ну и после 30 мая сразу начинается подготовка к итоговой государственной аттестации. Итоговая государственная аттестация пройдет со 2 по 13 июня. И вы тоже знаете по нашей информации, что в этом году мы формат изменили государственных экзаменов. В каждой школе на основании наших приказов, инструкций будут созданы предметные комиссии. Предметную комиссию каждый классный руководитель и учитель-предметник приготовят специальную информацию о каждом ученике. В этой информации будет вся успеваемость каждого ученика. Это и четвертные отметки, и полугодовые, годовые. Это и итоговые контрольные работы, лабораторные работы, какие-то письменные работы. Ну и особая информация о каких-то достижениях каждого ученика. Это могут быть и олимпиадные достижения, и спортивные достижения, и различные другие достижения. Предметная комиссия, учитывая и мнение учителя-предметника, и мнение классного руководителя, и глядя на всю успеваемость каждого ученика, подведет итоги, выставит итоговую отметку. Эта итоговая отметка, она и будет считаться экзаменационной. Как только мы подведем итоги государственной аттестации, с 12 по 19 июня все претенденты на аттестат особого образца пройдут независимое тестирование Алтын тамга. Это независимое оценивание, внешнее оценивание. В этом году мы формат тоже продумали. Он пройдет в реальном режиме, но в онлайн-формате. То есть мы каждому претенденту дадим планшет. Каждый претендент выполнит тест по 4 предметам. И по выполнению теста сразу же каждый претендент получит результаты. То есть разработана программа и апробирована, и для того, чтобы исключить разные коррупционные риски и не подвергать детей и долго их не держать в любом заведении, мы тут же на руки выдаем ему результат. Результат получает и выпускник, и получают эксперты, которые проводят это внешнее оценивание. И 21 июня у нас уже начнется общереспубликанское тестирование. 21 июня в 180 тестовых центрах по всей стране начнется общереспубликанское тестирование. Все эти здания будут продезинфицированы, будет соблюдена социальная дистанция, каждый выпускник будет обеспечен индивидуальными средствами защиты. И 21 июня основной тест ОРТ, 22 июня предметный, это первый этап, 23 июня все предметные тестовые центры будут опять продезинфицированы и подготовлены. И 24 июня второй этап, это основной тест ОРТ, наши выпускники сдадут. И 25 июня они сдадут предметный тест. Результаты общереспубликанского тестирования каждый наш выпускник, который участвовал на ОРТ, получит с 13 по 19 июля.
И 20 июля начнется прием в высшие учебные заведения. В этом году тоже разработана специальная программа, и каждый выпускник, находясь дома, может в онлайн, в электронном формате подать свои документы, то есть свои талоны в любой вуз, в котором он хотел бы обучаться. И хотела сказать, что мы делаем все нужные мероприятия, и мы хотим выпускников 11 классов вовремя обеспечить аттестатами и выпускников 9 классах вовремя обеспечить свидетельствами. И в конце своего выступления я хотела бы несколько слов добавить про работу частных государственных или муниципальных детских садов. Мы провели сейчас мониторинг и понимаем, что более 9 тысяч родителей были бы не против отдать в детские сады своих детей. Но мы в первую очередь руководствуемся безопасностью, и на первом месте для нас это здоровье и жизнь наших детей. Поэтому при благоприятной ситуации, если ситуация улучшится и соответствующие структуры нам разрешат работу этих детских садов, то мы готовы провести все необходимые мероприятия и поэтапно начать открывать детские сады. Но я еще раз хотела бы подчеркнуть, что в первую очередь это маленькие дети, поэтому мы будем смотреть ситуацию, и если ситуация улучшится, и при соответствии разрешения соответствующих органов, то, естественно, мы можем возобновить работу детских садов. Спасибо. Спасибо, Надира Санташевна. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вас проинформировала заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики Джусупекова Надира Санташевна. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алату-24, Пирамида, 5 канал через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосы, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.